Саламатсыңарбы балдар, кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Дептер ручкаңарды даярдап, сабакка көңүл буруңарды суранамын. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазуу. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазууну үйрөнөсүңөр, ондук бөлчөктөр менен амалдарды аткара аласыңар, ошондой эле алган билимиңерди пайдаланып, ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштей аласыңар, жашоодо пайдаланууга көнүгүп, математикалык терминдерди туура айтууга тарбияланасыңар. Анда балдар, жаңы темага киришерден мурун өтүлгөн теманы кайталап алалы. Кайдимки бөлчөктөрдү өз алдыңарча дептериңерге жазып жана окугула. 3дөн 2, 10дон 7, 100дөн 11, 5,4дөн 3, 3,5ден 2, 1000ден 17 жана 9дан 4. Ошондой эле кубтарды бир жолудан басып, ондук бөлчөктөрдү окугула. 0,1000ден 873, 13,100дөн 62, 60,100дөн 6, 0,100дön 8, 120,100dön 16, 555,10dön 5, 0,1000dен 3485, 8,1000dен 873 жана 3,1000ден 333. Кийинки тапшырма 65,1000ден 931 санын разрядтарга бөлүп жазгыла. Балдар, биз силер менен разрядтарга бөлүүнү өткөнбүз. Кана эсибизге салалы. Бул санда бирдиги кайсы, ондук үлүшү кайсы, миңдик үлүшү кайсы, жүздүк үлүшү кайсы жана ондугу кайсы. Кана балдар? Албетте, бирдигибиз 5, ондук үлүшүбүз 9, өтүрдөн кийинки биринчи саныбыз ондук үлүш. Ал эми жүздүк үлүшүбүз экинчи саныбыз 3 жүздүк үлүш, миңдик үлүшүбүз 1, ошондой эле 6 бул ондук. Анда балдар, кайдимки бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазуу үчүн эмне кылуубуз керек? Эң биринчи, бөлчөктүн алымындагы сандардын санын бөлчөктүн бөлүмүндөгү нөлдүн санына теңдөө керек. Экинчи, бүтүн бөлүгүн жазуу керек. Ал 0 болушу да мүмкүн. Үчүнчү, бүтүн бөлүгүн жана бөлчөк бөлүгүн бөлүп жазууда үтүрдү коюу керек. Төртүнчү, бөлчөктүн алымын үтүрдөн кийинки бөлчөк бөлүмүнө жазуу керек. Балдар, ушул жерден эскерте кетейин. Эгерде силердин кайдимки бөлчөгүңөр дурус бөлчөк болсо, анда бүтүн бөлүгү 0 болот. 0ду жазып бүтүр ажыратасыңар. Андан кийинки эреже, бөлчөктүн бөлүмүндөгү 0дун саны менен алымындагы цифралардын санын теңдеп алабыз. Бөлчөктүн бөлүмүндө 1 0, алымында 1 цифра. Демек, бүтүн бөлүгүн жазып бүтүр ажыратып, 0ду жазып бүтүр ажыратып, алымындагы санды жазып алабыз. Андан кийинки саныбыз 100дөн 403. Бул бизде буруш бөлчөк. Буруш бөлчөктүн бүтүн бөлүгүн бөлүп алуу үчүн аралаш бөлчөккө айландырабыз. 4,100дөн 3. Андан кийин бөлчөктүн бөлүмүндөгү 0дун саны менен алымындагы цифралардын санын теңдеп алабыз. 3дүн алдына 1 0 жазып 2 цифра, бөлчөктүн бөлүмүндө 2 0. Демек, бүтүн бөлүгүн жазып, бүтүр ажыратып, 4тү жазып бүтүр ажыратып, алымындагы 2 цифраны жазабыз. 4,100дөн 3. Андан кийинкиси 1000ден 115. Бөлчөктүн бөлүмүндө 3 0, алымында 3 сан. 1 1 5. Демек, бул дурус бөлчөк болгондуктан 0ду жазып бүтүр ажыратып, алымындагы 115 сан жазабыз. 0,1000ден 115. 1000ден 2008. Бул бизде буруш бөлчөк. Буруш бөлчөктү биз аралаш бөлчөккө айландырабыз. 2,1000ден 8. Андан кийин бөлчөктүн бөлүмүндөгү 0дун саны менен алымындагы сандардын санын теңдеп алабыз. 8дин алдына 2 0 коюп 3 цифра, бөлүмүндө 3 0. Демек, бүтүн бөлүгүн жазып 2-ни, бүтүрдөн кийин алымындагы сандарды жазабыз. 2,1000ден 8. Ушундай эле 10.000ден 37. Бөлчөктүн алымында 2 эле сан, ал эми бөлүмүндө 4 0. Теңдеп алуу керек. Ал үчүн 37дин алдына 2 0ду коюп, андан кийин бул бизде дурус бөлчөк болгондуктан үтүрдү жазып бүтүр ажыратып, алымындагы саны жазып коебуз. Андан кийин 100.000ден 35.216 бизде дурус бөлчөк, алымдагы сандардын саны бөлүмүндөгү 0дордун санына барабар. Анда муну жазуу бизге кыйынга турбайт. Дурус бөлчөк болгондуктан 0ду жазып бүтүр ажыратып, алымдагы сандарды жазып коебуз балдар. Эсте бул мисалдарды дептериңерге жазып алгыла. Жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө, ондук бөлчөктөрдү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып, өз алдыңарча аракет кылып көргүлө балдар. Жазып бүткөнүңөрдөн кийин бул жактан текшерип алабыз. 0,1000ден 23. Бөлчөктүн бөлүмүндө 3 0 болгондуктан алымында 2-нин алдына 1 0 менен толуктап алдыңар. 0,1000ден 23. 10дон 9 дегенибиз 0,10дон 9. 7,100дөн 3 дегенибиз 7,100дөн 3. Бүтүн бөлүгүн жазып бүтүр ажыратасыңар.
10'dan 43 degenimiz bütün bölgün bölüp aldыңар. 43'tü 10'ga bölüp. Anda 4/3. 0,45 degenimiz 100/45 bolup жазылат. 0,7 degenimiz 100/7. Ал эми 4,11 degenimiz 4 бүтүн бөлүгүн бөлчөгүнө алына жазып 100/11. 12,12 азаматсыңар балдар. Эреже балдар, жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазуу үчүн бөлчөктүн алымын бөлүмүнө бөлүү керек. Дептериңерге жазып алгыла. Мисалга ала турган болсок, 2'den 9 кайдимки бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазыш үчүн 9'ду 2'ге бөлүү керек. Анда бизде 4/5. Силер билесиңер, санды санга бөлүүнү өткөнбүз. Ошондой эле кичине санды чоң санга бөлүүнү дагы өткөнбүз. 16'дан 14'тү. 14'тү 16'га бөлүп бүтүрмө белгиси менен жазасыңар кана балдар. Ушундай эле жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө жазып амалдарды аткаргыла. Мисалга ала турган болсок, 2'den 9 кайдимки бөлчөгүнө 16'dan 14 кайдимки бөлчөгүн кошуш үчүн эң алгач бул бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө жазып алабыз, экөөсүн тең, андан кийин кошуп суммасын жазабыз. Китебиңердеги 460-көнүгүүгө көңүлүңөрдү бургула. 5'ten 23 кайдимки бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазыш үчүн 23'тү 5'ке бөлүп, андан кийин жазабыз. Мынакей балдар. 8'den 41 кайдимки бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазыш үчүн 41'и 8'ге бөлөбүз. Мына ушундай эле 12'den 9'ду кайдимки бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазыш үчүн 9'ду 12'ге бөлүп 0,175 деп жазабыз. Андан сырткары жөнөкөй бөлчөктөрдү ондук бөлчөк түрүндө жазып, андан кийин көрсөтүлгөн амалды аткаруу үчүн жогоруда айтылгандай эле балдар, кайдимки бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазып, экөөсүн тең, андан кийин көрсөтүлгөн амалды аткарасыңар. Бу экинчисинде дагы 25'ten 2 бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазып, 0,8 деп 4'төн 11'ди ондук бөлчөк түрүндө жазсаңар 2,75 кошуп суммасын жазасыңар. Көбөйтүүдө дагы мына ушундай эле 5'ten 2'ни ондук бөлчөк түрүндө, 4'төн 9'ду ондук бөлчөк түрүндө жазып, ондук бөлчөктү ондук бөлчөккө көбөйтүп жазып коесуңар. Азаматсыңар. Анда сабагыбызды бышыктоо үчүн тесттерди иштейбиз. 11/1000/5 санын ондук бөлчөк түрүндө жазгыла. Кана балдар, 11/1000/5 санын ондук бөлчөк түрүндө жазгыла. Туура жообу албетте А вариант. Азаматсыңар. 1/100.000'den 2034 санында 3 цифрасы кайсы разрядда жайгашкан? Кана балдар, разряддарды эсептеп чыгабыз. Кана балдар, ондук, жүздүк, миңдик, 10 миңдик, 100 миңдик. Кана балдар, кайсы вариант туура экен? Албетте 10 миңдик үлүштө жайгашкан. 3/100.5 ондук бөлчөгүнүн туура жазылышын тапкыла кана балдар. 3/100.5 ондук бөлчөгүнүн туура жазылышы Б варианты туура. Туура, азаматсыңар. 1000'den 6 кайдимки бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазгыла. 1000'den 6 кайдимки бөлчөгүн ондук бөлчөк түрүндө жазгыла. Азаматсыңар, албетте А вариант туура. 0,1000'den 6 деп жазабыз ондук бөлчөк түрүндө. 23,1000'den 456 ондук бөлчөгүндө ондук үлүштө кайсы цифра жайгашкан? Кана балдар, ондук үлүштө кайсы цифра жайгашкан? Албетте 4. Үтүрдөн кийинки эң алгачкы сан бул ондук үлүш. Азаматсыңар. Анда балдар, үйгө тапшырманы жазып алабыз. 193 бетте номер 461-463 көнүгүүлөрдү иштеп, WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Балдар, бүгүнкү сабакта силер кайдимки бөлчөк жана ондук бөлчөктөр боюнча билимдериңерди бышыктап, кайдимки бөлчөктү ондук бөлчөк түрүндө жазууну үйрөндүңөр. Кайрадан кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.